Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кече кечиндеси Ак Өргө тургундары мени чакырып, атайын бөлүнгөн жашыл зона парк кыла турган жерди башка бир байлар келип контейнерлерин коюп, андан кийин ошол жерге соода борборлорун курабыз деп жатышат. 89-жылдан бери Баткен эл коргогон, чек араны коргогондой эле биз ушул жерибизди коргоп отурабыз деп мени чакырышкан. Түз эфир кылып бер, биздин үнүбүз бийликке жетсин. Ар бир келген губернатор, ар бир келген аким ар дайым келип ушул жерибизди талашат деп, балдарыбыз ойногонго жер жок деп. Анан январда эле алардын айтымы боюнча январь айында контейнерлерди коюп кеткен экен. Бирөөлөр коюп кеткен экен. Анан кийин деген ал боюнча деген ошол акимден баштап президентке чейин бардык жерге кат жазышып, арызданышып, толтура каттарды ошол ар бир келген аким, президенттерге кат жазып, мага толтура мындай документ көрсөтүштү. Өзүңүздөр көрдүңүздөр ошол эфирди. Көрбөгөн болсоңуздар, ошол эле менин аккаунтумда кечеги түз эфиримди караңыздар. Бүгүн Нурлан деген байке деп коеюн, көргөн эмесин, ак өргөлүктөр өздөрү деле көргөн эмес экен, тааныбайт экен. Менден улуусузбу, менден кичүүсүзбү, баягы маданияттуу профессионал журналист болгондон кийин сиз деп кое берейин. Мени сотко берем дептирсиз, Нурлан байке. Сиз деген демек коомго иштебеген, эгоист, жалаң өзүңүздүн гана жашоо турмушуңузду, байлыгыңызды, баюунун жолун ойлогон гана адам окшойсуз. Журналист эмне үчүн журналист? Журналист ошол элдин көйгөйүн талап, суранычтарын, жашоосун, проблемаларын, чечилбеген көптөгөн маселелерин бийликке, коомго жеткирүүчү адамдар. Бийликтин жүргүзгөн туура саясатын коомго жеткирүүчү профессионал адамдар. Мен өзүмдүн милдетимди аткардым. Бардым, түз эфир кылдым. Ошол эле түз эфирде белгилүү болду. Нурлан деген бар экен. Ал деген бир подрядчикти жалдаган экен. Ал подрядчиктер келип ошол жер биздики дегенде ээлик кылып контейнерлерин койгонун, 5-7 контейнердин турганын мен кече түз эфирде көрсөттүм. Менин эфирим түз эфирде, мен эфирге чыгып аткан маалда элдин баары көрөт. Башка журналисттерге окшоп тартып алып, аны монтаждап, тиягын жасап, биягын жасап, керектүү жерин кыркып, керек эмес жерин чаптап, андай кылбайм. Меники түз эфир. 30 жылда өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда байманаттар, алдым жуттумдар балам бияка отур, мен түз эфир кылып алайын, сүйлөп өтүп турасың. Алдым жуттумдар ушул элдин канын ичкени үчүн ушунчалык нааразычылык пайда болгон. Ошондун айынан биз бийликти канча жолу алмаштырдык. Бул бир. Экинчисинен элдин нааразычылыгынан улам арыз муңдар көбөйүп кетти. Ал эки. Ошол арыз муңдардын көбөйгөнүнөн, ошол маселелерди азыркы келген бийлик акырындан четинен чечип аткандыгынан бир аз болсо дагы алдыга кадам таштап атат окшойбуз. Аны өзүңүздөр байкап атасыңар. Президент баш болуп, Ташиев мырза, калган өкмөт баягы байларга өтүп кеткен жерлерди кайтарып атпайбы? Таланып тонолуп кеткен бала бакчалардын имараттарын кайтарып атат. Жетпеген мектептерди куруп берип атат. Анан кийин деген ошол Нурлан деген киши Ак Өргөдөгү атайын парк болот, бала чака ойногон, жашоочулар эс алган жашыл зона болот деген жерди ээлеп алгысы келип,
ошонун 20 соттук жерине 25, экинчи тарабына 25 соттук жерине эме курат элем деп, соода борборлорун курат элем деп, ошол жакка контейнерлерди алып келип, жерди ээлик кылып, меники дегенсип, орусча айтканда занимать этип кетиптир, тийишпегиле дегендей кылыпчы. Өзүңүздөр кече көрдүңүздөр, жанагы балдар ойногон футболдун эмеси барата турбайбы, ошону жаап коюптур, балдар ойной албайт экен. Азыр жаз келди, балдар ойнош керек, аны ойной албай атат экен. Анан Нурлан деген киши, Улукбек Карыбек уулу деген журналист жигит бар, ошол аркылуу менин номеримди издетиптир. Нурлан байке, менин номеримди эмне кыласыз? Сотко берсеңиз сотко бере бербейсизби? Биринчиден, ал менин кызыкчылыгым эмес болчу, элдин кызыкчылыгы болчу. Экинчиден, Нурлан деген деп ошол жанагы Иман деген подрядчик бала айтты. Мен айткан жок. Мен сиздин ким экениңизди тааныбайм, өмүрүмдө көргөн эмесмин, көргүм да келбейт. Ошол жерди эл коргоп аткандан кийин сиз эмнеге элге каршы чыгып атасыз? Ошол элдин көйгөйүн коомго, бийликке жеткирген эмнеге мени сотко берем деп атасыз? Сотко берсеңиз бере бериңиз, мен сизден коркпойм. Менин номеримди эмнеге издеп атасыз? Мен сизден коркпойм, сизге окшогон байманаттар далайы сотко берем деп мени коркуткан. Мен сизден коркпойм. Бүгүн бир аз жаңылык бар. Ошол кечеги түз эфирден кийин таң атпай Нурлан байке катуу жини келген окшойт. Менин Нурлан экенимди билип алышты деп. Эртең менен таң атпай ошол жанагы трактор, КамАЗдар иши кылса техникасын, оор техникасын алып келип ишти баштайм деп катуу жини келип калган экен. Анан ак өргө элинин жашоочулары эме кылыптыр, милиция чакырып, анан мэриядан келишиптир, мага телефон чалышып, Алтынай эже сизге чоң рахмат, жок дегенде кандайдыр бир реакция болду деди. Бир сутка боло элек, 24 саат өтө элек, бир 15 миңдей адам көрүп койду. Бул дагы бир жыйынтык деп эсептейм. Ошол Нурлан байкеге айтарым, эл менен иштешпей, коом менен аралашпай, элди аралабай жүргөнүңүз далилденип калды. Себеби дегенде ошол сиз ээлик кылып, элдин парк боло турган жерин тартып алам деген кара ниетиңизди мен эфирге алып чыгып койдум. Ошон үчүн сотко бересизби? Анан Улукбек Карыбек уулуна айтарым. 97-жылдан бери мен журналистикада жүрөм. Тележурналистмин, профессионал журналистмин. 2018-жылга чейин далай жерди көрдүм, далай адамдарды көрдүм. Акаевдин малында келген журналист болчумун. Андан бери бизде назы 6-чы президент башкарып атат. 6 президентти көрүп атам, Кудайга шүгүр. Анан ошол 30 жылдын ичинде көп нерсени көрүп койгондуктан мен көз карандысыз журналист болом, мен эркин журналист болом деп чечип кадам таштаган биринчи журналист мен болчумун. Улукбек Карыбек уулу Нурланга жан тарткыдай экөөңөрдүн мамилеңер бар окшойт. Мен аркаман Улукбек Карыбек уулуга окшогон көз карандысыз эркин журналист чоңоюп келатат, Ыдырыс Исаков чоңоюп келатат деп мен сүйүнгөнмүн. Бирок деген Улукбек Карыбек уулу Нурлан менен мамилеси бар окшойт, ошондуктан чалып менин номеримди сурап атыптыр. Улукбек Карыбек уулуна айтарым, башында сүйүнгөнмүн, мен азыр деген ошол байларга кызмат кылган, ошо Нурланга окшогон байманаттар менен мамиле кылган адам катары сен менин алдымда уже кадыр баркың түштү. Урматтуу менин иним, элге кызмат кыл. Элге кызмат кыл. Мен элге кызмат кылып эле жүргөмүн. Өмүрүндө көрбөгөн адамдар ошол сотко барып бериши мүмкүн. Ошондуктан кыргызстандыктардан суранарым, жалпы кыргыз элинен суранарым, эгерде ошол Нурлан деген киши мени сотко бере турган болсо, бир жагынан ошол Нурлан деген кишинин аты фамилиясын билип калабыз, көзүн көрөлү, кандай киши экен, ак өргөгө келип бир көзүн көрсөтпөй ар кимди жөнөтүп коюп, контейнерлерди койдуртуп коюп, өзү бут басып келбей жүргөндөн кийин балким сотто көрүшөрбүз. Ким экенин бир көрүп коелу да. Эгерде сотко бере турган болсо, соттон дагы түз эфир кылам. Мен деген
ак өргөлүктөрдү да чакырып кетем, кыргыз элин да чакырып кетем. Келсеңер келгиле, келбесеңер өзүм деле кечеги эфирим далил, азыркы эфирим дагы далил. Ак өргөлүктөргө бүгүн дагы барам, дагы эфирге чыгабыз. Мен ушул Кыргызстандагы бир кара ниет баймановторго түшүнбөйм да. Өзүң мыйзамга баш ийбейсиң, анан кийин деген ошол сенин кара ниеттигиңди, арам оюңду жерди басып алам деп элдин байлыгын тартып алганыңды журналисттер айтып койсо, анан журналистти сотко берем деп чыгасыңар. Мен ал өзүмдүн маселем үчүн барган жокмун. Ак өргө жаңы конушунун тургундарынын көтөргөн маселесин бийликке жеткирүүгө аракет кылдым. Кечеги турган милиция кызматкерлерине рахмат айтам. Бир нерсе болуп кетпесин деп коомдук тартипти карап турабыз эже деди, аларга эфирден рахмат айтып коеюн. Бүгүнкү эртең келген мэриянын кызматкерлерине дагы рахмат айтып коеюн. Бүгүн кечинде барып түз эфир кылганда тактайбыз ким келгенин. Ага чейин ушул мэриядан келип атайын Нурландын жана арам оюн ишке ашырганга жол бербешиптир. Мэрияга рахмат айтам, кызматкерлерине рахмат айтам. Камчыбек Ташиев менен президентибиз эл тарапта деп ишенем. Себеби дегенде ал жакта бир адамдын эмес, жалгыз эле Алтынай Арстанбекованын эмес, бүтүндөй ак өргө жаңы конушунун жашоочуларынын келечеги боло турган, ошол бала чакасы, неберелери ойной турган, өздөрү эс ала турган парк боло турган маселе жаралып атат бияктачы. Ошондуктан кайдыгер карабаңыздар, сиздерден суранам. Азыр ушул эфиримди колдон келишинче группаларга, WhatsApp группаларга, Facebook'та, башка соц тармактарга таратып берсеңиздер, ошол Нурлан деген кишиге жетсин, Олукбек Карыбек уулуна жетсин. Мен бул эфир менен Олукбек Карыбек уулунун намысына тийин деген оюм жок эле, бирок деген Карыбек уулу телефон чалып Нурлан Алтынайдын номерин издеп атат деген сөзү чында намысыма тийди. Журналисттер ушундайбызбы? Бир журналист эфир кылып, бирөө Баймановдун арам оюн ишке ашырганга жардам кылган болсо, телефонун сурап, Алтынай ушундай дей турган болсо, мен кайра өзүм уят кармакмын. Демек, Олукбек Карыбек уулунун дагы бир жолу айтам, ошол Нурлан менен мамилеси бар. Олукбек Карыбек уулу, эгерде чындап эле эркен журналист болсоң, чындап эле көз карандысыз болсоң, эч бир байга иштебесең, эч бир байдын колунан тыйын албасаң, элдин көйгөйүн бийликке жеткирем, бийликтин туура саясатын коомго жеткирем деген аракетте жүргөн болсоң, анда ак өргөгө келип, ошол элдин өзүнүн оозунан угуп көрчү ошол маселени. Кандай гана аксакалдар чыгып кече ыйлагыдай болуп айтышты мага. Ошо байлар тажатты бизди депчи. Анан кийин деген байга жан тартып менин номеримди берип сотко берем деп атат деп. Кыйын болуп турсуң. Өзүң деле башыңан өткөрдүң го, Олукбек. Канча жолу милицияга чакырышты, үстүңөн арыз жазышты, соттойбуз деди. Өзүң башыңан өткөрдүң, анан мага да ошондойду каалап атасың. Сенин ордуңда болгондо мен Нурланга айтмакмын. Журналистка солидарность деген бар. Ал эжени тааныбасам дагы керекпи? Кыйынсың го, өзүңдүн номерин таап алды. Менин телефон номерим көп эле адамдарда бар. Нурлан байке. Кече эфирде мен айтпадымбы? Журналист балансты сакташ керек. Биринчи тараптын сөзүн бергенден кийин экинчи тараптын сөзүн бергенге мен милдеттимин. Келиңиз дедим. Бирок дедим, сиз менен өзүнчө жеке жолукпайм дедим. Ак өргө элинин алдында келип, сиз дагы сөзүңүздү сүйлөп, ошол жерде таанышып, ошол жерде сиз дагы чындыгыңыз бар болсо, документтериңизди көрсөтүп, мен сизден түз эфирде элдин алдында интервью алам дедим. Анан ошол үчүн сотко берем деп атасыз. Мен түшүнгөн жокмун. Иши кылса, бүгүн кечинде дагы түз эфир болот. Ак өргөлүктөр менен жолугуп, бүгүн эмне болгонун тактап дагы эфирге чыгамын. Айтайын дегеним, чындык үчүн, акыйкат, адилет үчүн эч качан бирибизди сатпашыбыз керек, соттошпошубуз керек. Эгерде мен барбасам,
ким барат эле? Мен барбасам ким барат эле? Элдин үнүн ким жеткирет эле? Мен барганга аргасыз болдум. Алар ыйлап атат. Караган аксакалдар туруп алып документтерин көрсөтүп атат. Канча кат жазса отписка деп коет. Өзүңөр жакшы билесиңер. Отписка болуп эле толтура жооптор келип атыптыр. Нурдан Орунтаевди чакырышты. Ошол киши келип дагы разборка кылып берсин. Ошол мамлекеттик бийликтин өкүлү, ошол маселени чече турган компетентный адам барып, эки жакты чакырып, элдин алдында документти көрсөтүп, ким туура эмес экенин карап, эгерде сотто чечиле турган болсо, анда сотко кайрылгыла деп маселени чечип, жок дегенде бир жоопту айтып кетиш керек болчу да. Акими деле бар эле экен, башкасы деле бар эле экен. Айла жок мэриянын кызматкерлери бүгүн эртең менен барыптыр. Эфирдин аягында Кыргыз Республикасынын конституциясында биздин баш мыйзам канча жолу өзгөрсө дагы биринчи беренеде жазылып турат. Бийлик элдики деп. Аташев менен Жапаровдун кызмат кылганын элге көрүп атабыз. Анан кийин эле какой-то там бир Нурлан элге кызмат кылгысы келбейт экен, жалгыз гана өзүнүн чөнтөгүн ойлойт экен, соода борборун курам дейт экен. Мына эми өзүңүздөр таразага салып, мен айткан сөзүмдү, Нурландын мени сотко берем деп атканын таразага салып, өзүңүздөр жыйынтык чыгарып алыңыздар. Бүгүн кечке чейин, ушул кечки саат 6-7-лерде түз эфирге чыгабыз. Түз эфирге чыгып, бар жоктун баарын тактап айтып берем сиздерге. Көргөй эле сизди мени көрүп аткан болсоңуздар, анда чогулуп туруңуздар. Ошол жерде эле биз митинг кылган жокпуз, силер митинг кылган жоксуңар. Бийликке каршы эчтеке кылган жокпуз. Өзүңөрдүн жашаган жериңердеги паркты сактап калалы деп атасыңар. Парктын ордун сактап калалы деп атасыңар. Болгону эле ошол. Эч кандай бир мыйзам бузууга мен барган жокмун. Мыйзам бузууга ошол Нурлан байке барып атат. Канча толтура мыйзамды тебелеп, бузуп, анан ошол жерлерди сатып алып, соода борборлорун курам деп атат. Айта турган сөзүм ушул, колдон келишинче таратышып коюңуздар. Себеби дегенде калың элге жетсин. Мен болсо бийликтен, президенттен, Калчыбек Ташиевден суранарым, Нурланга окшогон байманапты деле кустургула. Себеби дегенде эл менен эсептешпеген байманаптар бар, кызматта эмес болсо дагы эл менен эсептешпеген байманаптар бар. Ошол байманаптарды дагы кантип ошол парк боло турган жерди кантип өзүнө документ чыгарып алганбы, сатып алганбы, кандай негизде, мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, ошону текшериш үчүн ошону иликтеп изилдеш керек. Эгерде керек болсо, Нурландын үстүнө мен арыз жазайын. Себеби дегенде текшергиле депчи. Анткени тааныбай, көрбөй туруп, мен аны эфирге чакырып атсам деле сотко берем деп жулкунуп аткан экен. Мен арыз жазайын. Ушундай Нурлан Баланча деген фамилиясын да билбейбиз да, эч ким көргөн эмес. Нурлан деген бир бай киши бар экен, акчасы көп экен, соода борборлорун салам деп атыптыр, элдин жерин талашып атыптыр деп мен арыз жазып берейин. Ушул арыздын негизинде Калчыбек Ташиевдин кабылдамасында болуп мен таштап коеюн арызды, керек болсо. Эгерде ошол керек болсо, болбосо мен бирөөсүнөн даттанып, арыз жазып, жүгүрүп, бирөөгө жамандык кылып, ак жеринен каралаган адам эмесмин. Эгерде ошончолукка чейин бара турган болсо, макул, анда мен дагы УКМКнын кабылдамасына барып арызды жазайын, ошол кишини чакырып кустуруп көрсүн аны дагы. Балким мурда кызматта тургандар, мурда кызматта туруп, алчу нерсени алып, жечү нерсени жеп койгондор. Мен аны билбейм, аны айта албайм. Мухтар Өмүракуновдун аты аталды. Ал кишини кыргыз эли сыйлайт. Жаткан жери жайлуу болсун, Кудайым бейишинен орун берген болсун. Мухтар Өмүракуновдун аты аталды. Ошонун иниси Нурлан болуш керек деп ак өргө конушунун жашоочулары өздөрү айтты, мен айткан жокмун. Кечеги эфирди караңыздар. Аны мен өчүргөн жокмун, өчүрбөйм дагы. Сот тармакта жүрө берсин. Ал кишиге эч кимдин претензиясы жок, тем более менин претензиям жок. Мухтар Өмүракуновдун өтүп кеткенине көп жыл болду.
эгерде ошол Нурлан деген киши Өмүр Акуновдорго тиешеси бар болсо, анда өздөрү жооп берсин. Кечке чейин аман туруңуздар, менин эфиримди байкап туруңуздар. Ага чейин бөлүшүп, таратышып, комментарий жазып, өзүңөрдүн ой пикирлериңерди калтырып койгула. Себеби дегенде, мен айтып кеткендей, биздин Кыргыз Республикасынын, Кыргыз мамлекетинин баш мыйзамында бийлик элдики деп жазылып турат. Бийлик элдики, жери элдики, бар жоктун бардыгы калың элдики. Ар бир келген президент болобу, ким болот, элге кызмат кылыш керек. Журналисттер, мен башкаларды айта албайм, мен элге кызмат кылып жүрөм. Кече барып кызмат кылып келдим. Азыр кечинде барып дагы бир сыйра түз эфирге чыгып, алардын кече эфирден кийинки эмне окуялар болгонун айтып бергенин мен силерге түз эфирден дагы бир сыйра көрсөтөм. Ошол айта турган сөзүм ушул. Эгерде акыйкат жеңсин, адилет болсун, чындык жеңиш керек, элге парк болуш керек, бала бакча курулуш керек, бийлик элге кызмат кылыш керек, байманаптар жөн жүрсүн, элдин жерин талашпай деген оюңуз жакшы болсо, туура болсо, анда түз эфирди бөлүшүп, ой пикир калтырып коюңуздар. 3-4 саатта кайра эфирге чыгам. Көңүл буруп, аягына чейин укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Кечке чейин анда буюрса, Кудайым калса, кечинде көрүшөбүз.